Абу-Дабиден бүгін ұшырылған ұшақ жалаң күндүн энергиясын қолданып, дүйнөнү айланып чыгууну көздөдү. Solar Impulse 2 деп аталган бул учакты 2 киши кезектешип айдайт. 12 тепкичтен турган бул саякатты ал 5 айда жыйынтыктайт деп күтүлүүдө. Континенттерди кыдырып жүрүп, ал таза технология тууралуу маалыматты дагы таркатып келет. Жашоолорундагы эң маанилүү сапар. Швейцариялык учкучтар көптөн күткөн көз ирмем келди. In an adventure like this one, Мындай укмуштуу сапар учурунда күтүлбөгөн жагдайлар көп болору бышык. unpredictable. Соңку технологиялар менен камсыздалганына карабастан, учкучтар 5 күн 5 түн бою татаал шартта учат. Учактын багытын оңой менен өзгөртө албайсың. Батарея менен иштеген мотор деңиз үстүнөн учканда өзгөчө кооптуу. Андыктан кенеде катага да жол жок. Морт учак үчүн аба ырайы да ылайыктуу болуш керек. Андай учур келип, кичинекей техникалык маселеден кийин учак асманга көтөрүлдү. Учкучтардын ар бири кыска мөөнөткө гана уктай алышат. Алар уктардан мурда бул көз айнекти тагынышы керек. Өчүп күйүп турган сары жарык ар кыл ылдамдык менен көзгө чагылып турат. Анын кызматы эмнеде? Адамдын мээси ага келген жарыкты ээрчит. Жарык ылдамдыгы жайлаганда учкучтар терең уйкуга киришет. Мисалы 20 мүнөттүк уйку. Учкучтар 20 мүнөт сайын ойгонуп, аппаратты текшерип турушу керек. Швейцария өкмөтүнүн уруксаты менен учак Индия, Кытай, Америка жана Европаны 5 айда кыдырып чыкканды жатат. Швейцария бир гана шоколад же сырдын өлкөсү эмес. Бизде инновация, илим жана экологиялык таза долбоорлор дагы бар. Бул миссиянын ийгилиги канаттардын узундугуна гана эмес, ал дүйнөгө жеткирейин деген идеяга жараша болмокчу.